Саламатсыздарбы, урматтуу Эркин Тоо мамлекеттик расмий гезитинин YouTube каналынын көрөрмандары. Сиздердин назарыңыздарда акын кызыбыз Гүлзат Орманбекова. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Гүлзат, сизди биз эфирге чакырганыбыздан негизги максаты сиздин богореки ырларыңызды соцсеттен окуп, ошондон таанышып, ошонун негизинде биз сизди эфирге чакырып отурабыз. Кандай шартта сизде ушул ырлар жаралады? Кандай учурларда жазасыз негизи эле ырларды? Саламатсызбы, кыргыз эли, кыргыз журтум. Саламатсызбы, Бактырбек агай. Кандай шартта? Мен шартсыз эле жаза берет экенмин, ойлоп көрсөм ырларды. Кээде иш учурунда өмүрү столго отуруп, кагаз кармап, ручка кармап жазган эмесмин. Иште келет, телефонумду алам, заметкама жазам дагы сохранить этип коем. Анан кийин Facebookка чыгарам. Богорекинде бизде бир таң калтырган нерсе мындай болуп атат да. Турмуштун бир кадимкидей эле бир реалдуу күзгүсү сыяктуу бересиз да ырларды. Эмнеден улам ушул бир сиз ыр жазып атканда кандайдыр бир мындай бир жүрөгүңүздөгү толуп ташып турган нерсени чагылдырып берүүгө аракет кыласызбы? Кандай шарт ошол сизди ушундай эригүүгө алып келет? Состояние души деп коет. Кыргызча жанагы жан дүйнөңдүн ошол турган турушу. Менде жүрөгүмдөгү нерсени ырларга берем. Менде жасалмалуулук. Мен эң жаман көргөн ушул нерсе. Анан жасалмалап, жасап түзөп жазбапмын ырларды. Ошо жүрөгүмдөгү, сезимимдеги кайнап жаткан нерселерди ырга берип эле кандай болсо ошондойлугунча жазат экенмин. Сиз мына өзүңүз Россия Федерациясында Москва шаарында жашайсыз. Ошол жерде эмгектенип жүрөсүз. Өзүңүз медицина кызматкерисиз. Ошол эле учурда сиз бул адабий чөйрөгө кандай шартта аралашып калдыңыз? Мына интернеттеги социалдык баракчаларда сиздин ырларыңыз негизи мындай бир жакшы доминирует этип, мындай бир активдүүлүгү менен өзүнө коомчулукту өзүнө буруп келет да, коомчулуктун назарын. Бул мен ойлойм Кудайдан берилген сыйлоо болсо керек депчи, талант деп коет го. Негизи адабияттан, ыр жазуудан менин эч кандай билимим жок. Менин билимим медицина тармагында. Анан негедир жаза берем го, окшошсо окшошпосо дегендей. Но мен ойлойм, что комментарий жазган окурмандардан улам жанагы ырлар менен комментарий жазышып, мен ырлар менен жооп берип калган кездерден байкап көрсөм, жагат окшойт адамдарга. Именно ошол жасалмасыз жанагы жазылган үчүнбү, билбейм. Бирок менин жашымда мектепте илгери Стен газета деп койчу эле. Ошол Стен газетаны чыгарат элек. Анан ушундай 4 сап жазып койчу элем. Студент экенимде дагы ошол эле нерселер, Стен газета дегендер, анан жанагы жаштык, сүйүүлөр, биринчи сүйүү деген кыз жигит, ошол маалда ырлар жазып, анан курбуларым ыр жазып берчи деп көп суранышат эле. Анан сүйүү ырларын жазып берип койчу элем. Анан кийин барып бул таштап койдум ырды. Мекенден ырак кеттим. Кесибим медицина болгон үчүн адабиятка аралашпай калган кездерим болду. Анан сайт деген нерсе чыгып кетти, Одноклассники сайты. Ошол жерден башталды. Сайтка жүктөп, анан Facebookка өттүк. Facebookта көп окурман топтодум десем жаңылышпайм. Facebookта өзүм сыяктуу жазмакерлер менен даже китеп чыгарып, акын намын алып калган курбуларды көттүм, агайларды дос көттүм, баарлаштым, тажрыйба алмаштым дегендей. Бирок мен али өзүм акын боло элекмин, буюрса болуп калармын. Ошентип эле бала чагымдан келген бул талант окшойт менимче. Жакшы, ушул бир өзүңүздүн жүрөгүңүздөн чыккан ырлардан окуп берсеңиз жакшы болот эле. Бир ырым бар эле, ошону окуп берейин эмесе, Төгөт жамгыр деген.
төгөт жамгыр, ак көйнөгүм үлбүрөп, чачтарым суу, эриндерим дилдиреп, тазаланып алсынчы деп кир дүйнөм, жанга атайын калганымды ким билет. Көл шал турсам карап өтөт адамдар, кир дегенин көкүрөгүм бир билет. Дүйнө кирби, сенби, менби, кимибиз, кирдеп эле бараткансый тилибиз, биз өмүрдүн кымбаттыгын унутуп, арзан дейбиз бирибизди бирибиз. Баасы арзан өмүр менен адамдын, баасы кымбат илип алган кийимибиз. Баасы канча акшайымдын үлбүрөк, баасы канча өмүрүмдүн ким билет. Мен жок кезде эскергиле дүйнөсүн, жамгырларга жуундуруп жүрчү деп. Билген үчүн бул өмүрдүн кадырын, душманына дагы жылуу күлчү деп. Жашачу эле башкалардан башкача, өзүн байлап берчү эмес жакпаса, ырды сүйгөн бир өмүрү бар эле, табияттын кызы эле деп таптаза. Эскергиле көздөргө жаш келчү деп, ырларында каректерин жаштаса. Эскергиле кирдеткенин адамдар, жан болгонум үчүн дагы алаңзар, жүзүң жарык болгон менен ичимде, ишеничтен калып калган жарам бар. Кепинине ороп алган абийирин, жанын жеген жандан калган жарамал. Жаңылышкан тагдыр өксөк жарадар, аял заттын арман муңун жазам зар. Кесир сүйлөп дебегиле кандай жан, а десеңер ырдан алчу жазамал. Мени далай сындашышар адамдар, али далай ырдан алчу жазам бар. Төгөт жамгыр, буулукканда табият, жазам ырым буулукканда жүрөгүм, буркан шаркан табиятта жан дүйнөм, гүл шал жуунуп жамгырларда жүрөмүн. Кир дегендей табияттай чаң басып, күнөөсү бар араңарда бирөөмүн. Сүттен акмын дегилечи бирөөмүн. Жакшы. Орекиндей деп айтып атпайсызбы? Ушул жан дүйнөм буулукканда ыр жазам деп атпайсызбы? Ушул ырларды жазгандан кийин кандай бир өзүңүз бир жеңилдеп калган учурлар болобу? Ооба. Аябай жеңилдейсиң. Ыр жазгандан кийин баягы ичиңдеги бук чыккандан кийин ушунчалык жеңилдеп, маанайың көтөрүлүп, тим эле баладай бир тазара түшөсүң да, наристедей. Ореке, сиз чындыгында эле турмуштун бир үзүмүн ырга айлантырып алып берип атасыз да. Ушул маселен ушул бир чындык, адамдардын жан дүйнөсү кирдип атат, башка бардык эле нерсе. Ошол кирдөө кантип кайра тазарат сиздин түшүнүгүңүздө кандай? Ушул адамдын мисалы үчүн жан дүйнөсү кирдеп калган учурлар болот. Эми баягы кийимдин кирин жууса кетет дейт, ал эми адамдын жан дүйнөсү кандай сиздин түшүнүгүңүздө? Колдун кири жууса кетет, көңүлдүн кири айтса кетет. Айтып эле койбостон бул жерде жакшылыктарды жасай билүү керек. Жакшылыктардан жан дүйнө тазарат. Жакшылыктардан адам тазарат. Жакшылыктардан даже дүйнө тазарат. Мен ушинтип ойлойм да. Эми акындын дүйнөсү эгер таза болбосо, андан бир мөлтүрөгөн сонун саптар чыкпайт болуш керек менин жеке түшүнүгүмдө. Демек сиздин дүйнөңүз кандайдыр бир коомдун таасиринен улам кир дегенди, ошол ыр жазуу менен дагы тазарган учурлар көп болот болуш керек. Айтып, көңүлдүн кири айтса кетет деп, ырларга айтып, ырлар менен сырдашып, төгүлүп, ташып тазаралат. Сиздин мейли махабат темасында болбосун, мейли жөн эле турмуштук темаларда болбосун, ушул ырларыңызда кандайдыр бир мындай адамдын ички туюмун жеке өзүңүздүн эле эмес, кандайдыр бир мындай бизде баягы типтүү образдар деп коебуз го, типичный образ деп. Ошондой бир типтүү маанилер бар да, ал жеке эле сизге тиешелүү эмес, ошол сиз сыяктуу дагы көптөгөн миңдеген миллиондогон адамдар бар мисалы үчүн. Ошолордун жүрөгүнөн орун алган үчүн бүгүн ошол эл сүймөнчүлүгүн айланып атат ырларыңыз. Ушул нерселер, жараларды сиз жеке эле өзүңүздөн аласызбы же айлана чөйрөңүздөгү таасирден улам дагы жазылган учурлар болобу? Акындар, мисалы үчүн жазмакерлер только өзүнүн жашоосун, анан өзүнүн сезимин, өзүнүн сүйүүсүн жазат дегендерге мен каршымын. Жок, биз мисалы үчүн мен кино көрүп атып деле сериалдан ошол каармандардын жанагы сезимин ырга салып деле коюшу мүмкүн да. Бул жерде жалаң эле менин сүйүүм же менин жашоом эмес.
мен бирөө менен сүйлөшүп отуруп деле ошол жүрөгүмө таасир калтырган бир көйгөйүмбү же бир сезимимби же бир сүйүүсүмбү же бир проблемасымбы жаза алам. Сизди мен байкадым, мына 20 жылдан бери ошол Россия Федерациясында иштеп жүрөт экенсиз. Ошол эле учурда өзүңүз баягы мектепти да менимче ушул орус класстарды бүткөн болушуңуз керек. Бүгүн эми кыргыз тилинде абдан жакшы мыкты таасирдүү ырларды жазып жүрөсүз. Өзүңүз окуган адабияттар бүгүнкү күндө кайсыл адабияттарга көп кызыгып окуп жүрөсүз? Мен чынын айтсам, Чолпонбек Абукеевдин Бриллиант жыланын жаттап алып окудум. Кыргыз жазуучуларынан. Кыргыз жазуучуларынан. Анан Зуура Сооронбаеванын китептерин мен ошо 20 жыл мурда ташып кеткем. Время от времени деп коет го, убакыт сааттын өткөрүшү менен качандыр бир сагынып калган кездерде алып окуйм. Чочин кишиси бар мисалы үчүн. Анан көбүнчө акыркы жылдары мен орус адабиятында азыркы учурда белгилүү болуп аткан Юлия Шилова деген бар. Ошонун кармандарына да ыр жазам, кээде ырларыма Юлия Шилованын китебинен деп туруп белгилейм, ошол ситуацияны жанагы ырларыма берип атканда, описывать этип аткан маалдардачы. Юлия Шилованы көп окуйм. Олег Ройду көп окуйм. Анан кече жакында мына мен Кыргызстанга келдим го. Бир агай мага Шайлообек Дүйшеев агайыбыздын Агындыларын 3 томун алып кеп берди. Агайдын кол жазмасы менен. Менин атыма жазылган, Гүлзат кызым, чыгармачылыгың өркүндөй берсин деген. Аябай ыраазы болдум. Шайлообек Дүйшеев агайга, анан ошол белекти алып келип берген мырзага аябай ыраазы болдум. Мен үчүн чоң баа жеткизбей элек, Кудай кааласа, буйруса барып алып окуйм. Жакшы экен. Бизде баягы таасирленген кандайдыр бир дүйнөлүк алкактагы жазуучу акындардын чыгармаларынан кимдер менен таанышсыздар десе, көбүнчө эле бизде баягы адатка айланып калган Марина Светаеваны, Анна Ахматоваларды, ушулар өзгөчө могу аял затындагы биздин акын жазуучуларыбыз көбүнчө эле ушу таасирленгендери ушул адамдардын атын айтат эле да. Мен мына сизден биринчи жолу угуп атам, ошол таасирленип, мындай бир окуп, ошолордун каармандарына бир жазганда, бул өзүнчө бир дагы бизге албетте жакшы сунуш. Муну сизден кийин дагы бир топ адамдардын кызыгуусу артып, ошол авторлордун ырларын, чыгармаларын окуйт болуш керек деген түшүнүк жаралат. Дагы бир жакшы ырлардан окуй кетсеңиз. Ушул жылы жазылган бир жаңы ырым бар эле, ошону окуп берейин. Сүңгүп кирип жүрөктүн толтосуна, сүйүү келсе өмүрдүн ортосунда, эбедейиң эзиле сүйүп албай, эт жүрөгүм эмнеге коркосуңа. Элдейт дечи имиштен чоочудуңбу, же жаш кездей элирбей жошудуңбу, калтарбай кабыл ал бул сезимди, кайып болсунчу нары доошумуңдун. Зайып болгон өтмүшкө өмүр убал, карып болгон мишмишке көңүл убал, уусу тамып тилинен убай тарткан, ушакчыга ийгойчу сезим убал. Көбүр түшүп жалганды кошуп чынды, айттың дедиң деп кошуп чырды, ушакчылар аткарар вазифасын, кудум эле Кудайдын соту сынды. Кулак таштап көздөрүн аңтарышып, апей дешип санын чаап таң калышып, сүйлөп кумардан чыгып алсын, дили менен тили куп айкалышып. Анан деп сөзү бүтпөй, кырып жышып сөөгүңдү деги бүтпөй, акчыланса тимели күлкүң келет, өзү жашап жаткансып аппак сүттөй. Бизге чейин, биз менен бизден кийин, ушак курар салтанат тартып сыйын, дегендердин билгенге дер ошончо, бир жашайсың, калганы бир пул тыйын. Ореки, сиз өзүңүз айтып калдыңыз го, мен такыр ушул жасалмалуулукту анчейин жактырбайм, өзүм кандай шарт болсо жазганда да ошону жазгым келет, жашоодо да ошол нерсени алып жүргүм келет деп. Коомчулуктун сиз жөнүндө пикирлерине кандай көңүл бурасыз өзүңүз? Көңүл бурбайм. Себеби азыркы заманда адамдар ооз менен басат только. Билип билбей, көрүп көрбөй айтыша берет.
мындай экен деже коштоп кете берет. Мисалы үчүн шайлоо маалында эле ой мына жакшы деп бирөө эле сүйлөп койсо ошо жакшы болуп кете берет го. Анын сыңарындай интернет айдыңында каралап, жаманатты кылып, черный пиар кылып, ушундай нерседен ясама такое пережила. Башымдан өткөн. Мен Моорек ырдан улам айтып калдым. Эсиме түшүп кетти да ушул нерсе. Мисалы үчүн эми ушакчыга жанагы Ушакка эч качан көңүл бурган эмесмин. Ушакчыга сезим убал. Ушакчыга ошол сезим убал. Адамдын сезимин түшүнбөгөн адам ошол адам жөнүндө ушак айтат. Ал демек эң туура баа берилген. Моореке сыртта жүргөндө сиз бир адабий чөйрө менен аралашкан учурларыңыз болобу ошол Россияда? Жок. Россияда бар экен, коомдор бар экен, акындар өздөрүнчө топтолушуп. Илгери бир кур мага ушундай бир сунуш келип түшкөн. Москвадагы акындар, жазуучулар энциклопедия жасап атабыз. Анан мынчадан акча берсең, мынча ырың кошсоң, анан кийин кошулат китепке деп. Анан мен ошондо айткам, мен акын эмесмин биринчиден. Акындык наамды ала элекмин. Эми акындар берсе, пожалуйста, но акын болбой туруп, акындар деген наам менен китеп чыгарыш мен үчүн я не могла позволить себе такое, орусча айткандачы. Сиз Моорекени мен айтып атпайсызбы? Мен акын эмесмин деп. Сиз эми бул акындык наамды мен акынмын же акын эмесмин дегенден улам ал адамга бериле турган нерсе эмес да. Сизди биздин коомчулук акын катары кабыл алат. Сиз ыр жазып жүрөсүз. Ырыңыз жалпы коомчулуктун назарына ташталып атат. Азыр эми Моореке интернет айдыңдагы социалдык баракчалар мурдагы биздин гезит журналдардын милдетин аткарып калды. Ошол эле учурда телевидение, радионун милдетин аткарып калды. Эфирге чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле учурда Моореке басма сөз иретинде коомчулукка тааныштырууга мүмкүнчүлүк бар. Сизди биз жалпы коомчулук акын деп тааныйбыз. Анан кантип кайсыл мезгилден баштап аралашып кирдиңиз? Өзүңүз жазган ырларды коомчулуктун назарына кайсы учурдан баштап таштay баштадыңыз? 2019 жыл бекен, 18 жыл бекен, эсимде жок. Каргышка калбагыла деген бир ырым чыкты. Ошону деле жумушка баратып, кофе ичип отуруп, эрте тура алган экенмин, саатым болсунчу, автобусум келсинчи деп, жарым саатта жазган ырым. Иштен келсем, ошо бир күндүн ичинде бир канча класс алып, бир канча поделиться болуп кетиптир. Бир жумага жетпей, ошол ырым аябай чоң көрсөткүч берген. Ошол ырым менен мен ошол акындыкка эшик ачылды десем жаңылышпайм. Ошол ырым көп адамдардын алкоосуна, классына, бөлүшүүсүнө татыды. 10.000 класс, 4.600 поделиться болгон кезинде. Азыр ошол ырымды окуп берейин. Өзүм да жакшы көрөм. Каргышка калбагыла. Кайын журтум кадырлап тура албасам, каадасын келиндиктин кыла албасам, келин деген аттан мен айланамбы, ысык демдеп чайымды куя албасам. Кайнатама урмат кылып жүгүнбөсөм, кайненеме кербезденип ийилбесем, касиеттен келиндик айланамбы, каран күн чай куюшту кыйын десем. Келин бойдон турбасмын ээлип желип, кайнене боломун эртең келип, касиетти келиндик келиниме калтыргым бар өз колум менен берип. Чайнегимди чай коюп салты менен, дастарконум нан майы канты менен, Кудай буйруп өткөрүп берсем деймин келиниме келиндик анты менен. О келиндер, тастаңдап турбагыла, кайнатаны, кайненени сыйлагыла, кайтар дүйнө деген бар келин деген, атыңарга антип камчы урбагыла. Уулу жакшы атасы жаманбы же, энесинин ак сүтү арамбы же, сендей болуп аларда кастарлашкан, сен кастарлап сүйбөйсүңбү балаңды же. Кайын журтка кадыр сый арнагыла, касиеттен келиндик танбагыла, карыларга чай куюп берүү дөөлөт, дөөлөтүңөрдү ошол чанбагыла. Балаңдан көр каргышы карылардын, о келиндер, каргышка калбагыла.
Мыкты. Жазылуу себеби эмнеден? Жазылуу себеби ошондо Фейсбукта ушундай бир келин деген кул эмес, келин деген чай куйбаш керек, келин деген деп митинг болуп атыптыр Кыргызстанда деп мен ошону Россиядан туруп көрдүм да. Анан мындай 5 мүнөттүк 10 мүнөттүк эле жаңылыктардан көрө калып, могу жериме батты, көкүрөгүмө батты. Мен мисалы үчүн алыста жүрүп, ушу келиндик кызматты кыла албадым, тирилик турмуш деп кеттим. Ушу мен Кыргызстанда жашасам чай куят эленби? Мага мен үчүн бул чай куюп берүү сыймык, мен үчүн бул чай куюп берүү дөөлөт болчу. Баягы жок нерсенин кадыры күчтүү болот. Мен ошол нерсени кыла албадым да. Анан ушу кайнатасын, кайненесинин колунда жүрүп чай куйбайм деген кандай жакшылык болсун деп ошондон чыккан бир эргүүлөр болчу да. Дагы бир мындай ой келет да. Маселен, ошол кээ бир учурларда адабият институтун окуп бүткөндөр же болбосо ушул бир филологиялык, ушул жазуучулук, акындык, адабий чөйрөгө жакыныраак билим алууда ошо филология факультетин бүтүп, адабият менен камыр журмур аралашып жүргөн адамдардын деле жазып жүргөнүн сиздин ырларыңыз менен салыштырганда мындай бир өзгөчөлүк байкалат сизде. Сизде чындыгында бир терең бир даярдык бардай, бир терең бир билим алгандай, сөз менен иштөө чеберчилик, ошол эле учурда баягы жүрөктөн ошол ар кандай сезимдерди коомчулукка берүүдө да бир жүрөгүңүз менен мамиле кылып, ошого бир өтө жоопкерчилик менен мамиле кылганыңыз байкалат да. Ушул нерселерди эмнеден деп өзүңүз ойлоносуз? Билим алгандар деле бүгүнкү күндө ушул бир сиздин деңгээлиңизге чыгып жаза албай аткан учурлар кездешип атат да бизде. Эмнеден улам ушундай нерселер жаралып атат сизден? Эмне Балким ошол именно билимим жоктугунандыр. Себеби адабияттан билимим болсо да, филологиялык билимим болсо, түшүнүгүм болсо, мынтип жазыш уят, рамкага сыйбайт деп өзүмдү бир чектөөлөргө алып келип, мындай жакшы рамканы жарып чыгып жаза албай калат белемби? Менин ошол именно адабияттан билимим жоктугум ушундай бир эжа бербеген азоо ырлардын жаралышына түрткү болуп атат окшойт. Өзүңүз айтып калдыңыз азоо ырлардын жаралышына деп. Бүгүнкү күндө ошо сыпаттоонун өзүндө сыпаттап отуруп көп нерсени баягы жүрөктөн чыккан нерсени да ошол жеткире албай калган учурлар болуп атат да. Ошондой бир чындап мындай бир көкүрөктү тийип чыккан ырлардан дагы окуңузчу угалы. Хорошо. Көздөрүң оф тереңи иримдейим, карадым да карегиң дирилдедим, жылуу толкун жүгүртүп кан жаныма, жүрөгүңдүн нуруна кирингенмин. Таттуу кылган чайымды набатымдай, күйлөп туруп учурган канатымдай, күлүшүңдү ууртуңдан сүйдүм дагы, күүгө салдым бүтпөгөн санатымдай. Гүлдөн соруп чогулткан балым белең, гүлдөй соолуп оорусам дарым белең, талыктырбай иштеткен жүрөгүмдү, тамырымда айланган каным белең. Тоо чокуда таптаза мөңгүдөйүм, тилегинен жакшылык өңгүдөйүм, жүзүңдө эмес жүрөгүң өбүш үчүн, жоктугуңа өзүмдү көндүрөйүн. Табышмагым таба албас жандырмагын, табыштадым өзүңө жан жыргалым, жакшы көрдүм жашоону сени менен, жарык кылып дүйнөмдү жандырганым. Дилдирегим десең оф дилдирегим, дилимде ачып сезимим билдиремин, илебиңдин ысыгы дегенсиди, бул жашоону кайрадан сүйдүрөмүн. Илебиңди жүрөгүм сүйдү менин. Сизге бир ушундай мүмкүнчүлүк берилсе, ошол Фейсбуктагы, Инстаграмдагы, ошол Одноклассникидеги жалпы эле ушул интернет айдыңдагы социалдык тармактагы досторуңузга, жалпы эле окурмандарыңызга, жекжаатыңызга бир жүрөгүңүздөн бир сөз айтып кетиңиз десек, же болбосо сизге ошондой мүмкүнчүлүк берилип, ушу бир мен ушундай бир адамдарга жолуксам ушул сөздөрдү айтат элем деген бир жүрөгүңүздө бир нерсе жашап жүргөн болсо, ошону айтууга мүмкүнчүлүк берсек, кандай
сөз айтат элеңиз? Бар болгула демекчимин. Бул жашоодо бар болгула, үй бүлөңөр менен, жакындарыңар менен, бала чакаңар менен, ата энеңер менен, өмүрлүк жарларыңар менен түгөл болгула. Ушул түгөл болгула деген сөздүн кадырын мен өмүрлүк жолдошумду жоготуудан кийин сездим. Ушул сөздү бааладым. Ушул сөздү аябай жакшы көрдүм. Азыр каерге барганда, жакшы каалоо айтканда ушул сөздү көп айтуучу болдум. Түгөл болгула баарыңар. Мен силерди жакшы көрөм. Анан дагы бир куплет менен белгилеп кетким келет. Убакыт дүрттө оттой жанган неме, ал качан өзү токтоп калган эле. Эртеңди күтпөй бүгүн жашаш керек. Эртеңдер балким келбес жалган неме. Бизде кече жок, уже өтүп кетти. Эртең белгисиз эмне болору табышмак. Ушу эртеңди күтпөй бүгүн жашайлы, бүгүн бар бололу. Бүгүн сүйөлү, бүгүн сүйүлөлү. Рахмат. Эми ушул мен дагы сизди биринчи жолу ошо социалдык тармактан сиздин чыгармачылыгыңыз менен таанышканым, ошол бир өзүңүз азыр ошол маселеде сөз козгоп калдыңыз. Ошондон улам мен дагы ушул нерсени айта кетүүгө аргасыз болуп турам. Сиз ошол эстелик тургузуп келип, анан ошол мүрөсүнө барып эстелик тургузуп келгенден кийин бир жакшы бир эскерүү жазгансыз да. Ошондон улам мен сизди тааныдым. Ошондогу сиз ошо жолдошуңузга менен бир кандайдыр бир ошол кишинин руху менен сүйлөшүүлөр болгон учурлар болот экен. Бир жакшы мыкты ырларды жазган учурларыңызды окуп жүрөм. Ошол ырлардан дагы окуй кетсеңиз. Акыркы убакта жолдошума жазылган ырлардын баары кайгылуу болуп чыгып атат. Но бул баягы айтып өтпөдүмбү? Жүрөгүмдөн чыккан жазам, сагынычымды жазам, кусалыгымды жазам. Анан ошол ырлардын арасында жолдошума деген ырлар көп, аябай. Ошонун бирөөнү окуп берейин. Көздөрүң үнсүз, сүрөттөн карап кылгырат. Карегиң тиктеп олтурдум көпкө тунжурап. Кайтпасың билип ичимден сызып үшкүрөм. Жүрөгүм гана кой бербей көөдөн ургулап. Кылыгың эстеп эрксизден жашым мөлтетет. Кураным гана көкүрөк тартым тындырат. Тирүүлүк тартып колумдан алып жетелеп. Тирилик кылып тытынып калгам эселеп. Кусалык басса кучактап алып жыттаймын. Күрмөңдүн али сен жыттуу жыты кетелек. Баягы сени жоготкон күндө от жуткам. Куйкалап туру ичимде алуу өчелек. Сызылып улам каректен өтүп эскирген. Элестер менен таң атып кайра кечкирген. Бир жолу онтоп ооруган күнүң көрбөсөм. Кантейин сени көп жашайт али деп минмен. Арманым менен алдырып ийип ажалга. Алиге чейин өзүмдү өзүм жеп жүрөм. Өксүүлөр менен байма бай калгам катышып. Оролуп кирип оюмду алган басышып. Түшүмө кирип бооруңа басып таң менен. Кайыпсың кайра какшатып мени жашытып. Жарамдын оозун каната сыйрып анан мен. Аламын ыйлап көкүрөк тартым ачышып. Көнүүдө оюм, көнүүдө боюм жогуңа. Кадабай калгам карегим келер жолуңа. Телмире тиктеп сүрөтүң менен сүйлөшөм. Эмне үчүн неге суроолор чыкпас соңуна. Кудайдын жазган буйругу экен кантейин. Кошулуп калдым жалгыздар деген тобуна. Өзүмө өзүм жаадырып көр жемени. Өзүмдү өзүм аяодон жашып менеми. Табарым эмне колумдан келер не чара. Өмүрдүн сага уш эле болсо ченеми. Жаркыным менен жайыңда тынч жата көр. Мамыктай болсун бооруна алган жереми. Жашайсың менде жашоодо али бар экем. Элесиң дале мен менен бирге жан эркем. Түйшүгүм менен түндөрдө унут калтырсам. Түңүлүп кетпей түшүмө кирсең таң эртең. Каниет кылам о дүйнө менен бу дүйнө. Ортону үзбөй байланыш жеби бар экен. Эми адам турмушунда баардык нерсе бар. Жоготуулар бар. Бирок ошол эскерип жүрөр
жар болсо, искерип жүрөр балдар болсо көрсөткөн адамдарда ошонун өзү да бакыт болуш керек. Түбөлүк эч ким жашабайт. Баарыбыз өтөбүз бир күн дүйнөдөн. Бирок артыбызда ошо кайсыл мезгил болбосун сиздей болгон эскерип жүрчү жар болсо, анан балдарыбыз болсо бул өзү дагы бакыт болуш керек. Эми баягы көрсөтүүбүздү бир жакшы маанайга кайра буралы. Албетте. Сиз Кыргызстанга жыл сайын келип турасыз да. Быйылкы жылы келгенде сизге өзгөчө бир Кыргызстандын кандайдыр бир мындай бир жагымдуу нерсеси эмне ушундай бир жүрөгүнө тартып сизди жакын кабыл алган нерсе эмне болду? Өзгөрүүлөр. Кыргызстан өсүүдө экен. Өзгөрүлүүдө, жолдор оңдолууда, жанагы мен байкаганым ушул болду да. Адамдар эркин боло баштаптыр. Ушуну байкадым. Кыскасы өсөт экен Кыргызстан. Буюрса ар өлкөдө жүргөн, мигрант болуп жүргөн жаштарыбыз келип өзүнүн мекенинде иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болот экен, өзүнүн мекенинде бала чакасын чоңойтушат экен деген бир жакшы сезим, үмүт пайда болду. Өзүңүздүн уул кыздарыңызды кандай деген оюңуз бар? Кыргызстанга кайрадан кайтарып келип бул жакта өзүнүн ата журтунда, ата мекенинде иштейт деген ой тилегиңиз барбы? Уулдарым мекенге кайтабыз дешет. Себеби алар апамдын колунда өсүп, бияктан мектепти бүтүп, анан кийин барышты да, булардын табиятына кыргыздык сиңип чоңоюшуп анан барышты. Кыздарым ошол жакта төрөлүп, ошол жакта өскөн үчүн Кыргызстан аларга бир аз чочун, өзүнүкү эместей. Эми айтат го, кыз киши бирөөнүн бүлөсү. Менин бактыма уулдарым кайрылып келсе, мени алып келсе, мен да Кыргызстанда жашасам. Тилегиңиз? Тилегим. Ал эми кыздарымды узатам. Алар бирөөнүн бүлөсү. Дагы бир жакшы маанайдагы бир жакшы ырлардан окусаңыз. Бир белек берчи мага. Бир белек берчи мага, жупуну арзан гана, көңүлгө төтөп болсун мен сени сагынганда. Бир белек берчи мага, караның карегиме чөгөрүп кагылганга. Бир белек берчи мага, тартуулап көңүлдөн чын, баа жеткиз кымбат болор өзүңдөн келген үчүн. Бир белек берчи мага, сездирсин сенде менде жашаган сезим күчүн. Көз жашы жалгыздыктын карекке жашынганда, карайын сени эстеп кусага басынганда. Бир белек берчи мага, боорума кысып жыттайм күйүтүм ашынганда. Саргайып сагынычтан санаалар агылганда, сароору жуурканын бүк түшүп жамынганда. Бир белек берчи мага, жүрөйүн медер тутуп мен сени сагынганда. Бир белек берчи мага. Рахмат. Гүлсат, сиздин чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ишиңизде адамдарга ден соолук тартуулоодо, адамдардын жеке эле медицина тарабынан эмес, бир табигый бир сезимдерин дарылоодо, бир поэзия менен көңүлүн көтөрүүдө дагы зор эмгек кылып келатасыз. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Аман болуңуз, ден соолукта болуңуз. Кайсы жерде жүрбөңүз, дайыма ийгилик коштоп жүрсүн сизде. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.